Саламатсызбы урматтуу көрүүчү. Көк бөрү сүйүүчүлөр экранга жакыныраак келиңиз. Анткени бүгүн биз Көк бөрүнүн бир канча жолку чемпиону, Сарыөзөн чүйдүн легендасы аталган Сейитбек Анарбек уулу менен маек курабыз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Сизди дээрлик баары тааныйт, көпчүлүк тааныйт. Антсе дагы биздин көрөрмандар үчүн өзүңүз тууралуу кыскача айтып берип коесуз. Мен Анарбек уулу Сейитбек. 1992 жылы 17 декабрда Чүй областына караштуу Аламидин районунун Арашын айылында туулуп өскөм. Көк бөрү сиз үчүн деген. Көк бөрүнүн сиздин жашооңуз дагы орду. Көк бөрү мен үчүн мен өзүм тандап алган, мен өзүм сүйүктүү спортум. Бул спортту таштай албайм, таштагым да келбейт. Бул көк бөрү ата бабадан калган биздин ыйык мурас оюндарыбыздын бири болот. Улуттук оюнубуздун бири көк бөрү. Мен үчүн бул эч бир спортко алмаштыргыс спортум десем болот. Эгер ошол көк бөрүнү ойнобой калсаңыз, улакчы болбосоңуз ким болмоксуз? Улакчы болбосом, кичинекейиңизде эмнени кыялдан чөзөсүз? мен эң башын айтсам кичинекейимде күлүк чапчым. Жакей болуп көп жыл күлүк чаап жүрдүм. Андан кийин ушу башынан эле кызыгып атка болчу да. Биздеки үйдөгүлөрдүн баары, папам, чоң атам, байкелерим баары улакчы. Анан ошолордун аркасынан ээрчип жүрүп эле алар мени ушу чабыштырып алып барчу. Андан кийин ушу кичине бой жетип, улакка түшүнүгүм пайда болуп баштагандан кийин ушу жандарын алып улакка үйрөтүп көк бөрү чыгылышты. Акыркы оюн боюнча, Норуздагы өткөн оюнча каршылаш тарабы күчтүү болдубу? Же көрөрмандарыңыз болсо аттар бир аз эме болуп калды деп айтты да? Акыркы оюн жөнүндө айта кетсек, ушул акыркы оюн Норуз биз үчүн өтө оор турнирдин бири болду. Эмнеге дегенде ушу көп аттарыбыз травма алып калды. Мыкты делген аттарыбыз, мыкты делген бир атыбыз өлүп калды. Оюн баштала биринчи күнү эле биринчи команда менен ойногондон кийин эле бир атыбыз өлдү, калгандары травма болуп биз үчүн өтө оор башталып, жана оор эле аяктады десем да болот. Биз акыркы ынтымак менен финал ойнордо ушу болгон 7-8 атыбыз менен чыкканбыз. Ошого карабастан эми бир аз да болсо туруштук берип, аттарыбыз чарчаганча, аттар чарчагандан кичине алыс жетпей калды десек болот. Антсе дагы көрөрмандарыңыздын 100% сизди колдоп беришиптир. Же комментарийлерди окудум, видеолорду көрдүм да. Негизи жана команда күчтүү болсо, негизи оюнчулар күчтүү болсо дагы, аттар күчтүү болсо дагы жеңилип калган учурлар болобу? Мындай команданын биримдигине дагы байланыштуубу жеңиш? Албетте. Адамда уверенность деген бар го. Өзүнө ишеним. Өзүңө өтө ишенип алсаң дагы оюнуң жүрбөй утулуп калышың мүмкүн. Андай учурлар көп эле кездешкенбиз, көп эле жолу утулганбыз. Эми биз тоготпой аркы берки болуп чыккан жокпуз бул оюнга. Негизи башынан баштап эле коркуп чыкканбыз. Анткени биз Чүй Сарыөзөн деп командабызда түптөлгөнү, бизде болгону 4-5 эле бала, кичине биз курактуулар эле. 30-тун тегерегиндеги, калган баары 23-24-кө чейинки балдар. 7 бала, жаш бала. Ошо биз да үмүт артып, ошолорду тартап, ошолорду көндүрөлүк, ошолор менен ошол балдарды өстүрөлүк. Биздин кийинки келечегибиз ушулар болот деп биз ошо жаш балдарга көбүнчө басым жасадык. Ал балдар биздин үмүтүбүздү актады десек болот. Байкуштар колунан келгенин баарын кылышты. Эми буюрса алдыда дагы 9-майга даярданып баштадык уже. Биз утулганда токтогон жокпуз. Биз ошол утулгандан наоборот кайра күчтөндүңүздөр, Биз бир аз чыңалдык. Өзүбүздүн ошибкаларыбызды, аттарды жаңылап, буюрса 5-апрелде кайра Чолпонтага сборго кетебиз. Анан айтып атпайсызбы, оюнга жакын аттар травма алып калды, бир атыбыз өлүп калды депчи? Таң калычтуу болгон жокпу эмнеге мындай болгону? Мисалы жана негизи эле спорт жаатында ушул көк бөрүдө атаандаштык кандай болот? Ташыргытуулар болобу? Жана кинодо барго, оюнга бир күн калганда атына укол айтып коет, ошондой учурлар болобу? Жок, кандай атаандаштык, бири-бирибиздин атыбызды өлтүрүп коюп же бирдеке берип коюп андай бизде жок деле. Болгону бул Кудайдын буйругу экен эми. Бизге ушундай ар бир жамандыктын аркасында сөзсүз жакшылык болот демекчи. Биз ошо
эч кимге мындайча айтканда кандай десек, күнөөлөбөйсүз эч кимди күнөөлөбөйбүз, эч кимге претензия да кылбайбыз. Бул өзүбүздүн маңдайыбызга жазган нерсе экен. Буюрса эми астыда оюндарга ушулардын баарын ушу Ноорузда кетирген катабыздын баарын оңдоп, алдыда оюндарга жакшылап даярданып, биздин ушу балдарыбызга дагы бир жолу терең ыраазычылыгын айткым келет. Анткени алар жаш балдар да, алар уже өздөрүнчө мындай дух алып, ойнойбуз, ойносок болот экен, аттарыбызды оңдойлук деп эмитеден даярданып атышат да. Ийгилик каалайбыз оюнга. Анан негизи аттар жетишсиз деп дагы айтылды да. Демирчиңиздер барбы? 9-майга кандай болуп отурган болот? Кандай болуп аткан болот? Буюрса демирчү деле пока жок, өткөндө бүткүл кыргыз эли деле укту го дейм, ошол жерде бизге командаңар жаш балдар экен деп, силердин команда келечегиңер алдыда деп бизге ушу Аскар Салымбеков байкебиз бир ат алып берем деп элдин алдында айткан. Кудай буйрса эми ошондой байкелер дагы да чыгып атат. Бизде азыр чүй муундары деген бар. Ошол полный азыр чүй муундары 9-майга болгон даярдыктарды биз менен чогуу көрүшүп, аттарды алганга аракет кылып, анан мындайча айтканда чүй эли да кичине ойгоно болот десек да болот да. Ошондон кийин ойгон да. Ошо биз утулган, бул бирден бир себеби чүйдөгү ушу биримдик, ынтымак кичине өркүндөп өсө баштады десем болот да. Баягы бербей айткан аттар берилип дегендей, катылып жаткан аттар чыга баштады. Өзүңүзгө болгон айттыңыз го, жана ишеним маанилүү депчи, өзүңүзгө болгон ишенимди жогото алган учурлар болобу? Эми кээ бирде оюн маалында ооба ар кандай болот. Бирде өзүңө ишенип туруп, бирок ошону кыла албай каласың да. Мындайча айтканда такымында улакты 100% салам деп барып, ошону сала албай калган моменттер болот да. Буйрук алдыга. Буйрук. Мындай жеңилүү ызасын тартканда катуу ызаланып мыйлаган учурлар болобу? Ооба, болот, албетте. 2019-жылы президенттин кубогуна даярданып, Ысык-Көлдө Чолпонтода болгон оюнда бир аз ошо өзүмдү эмоциямды кармай албай сыртка чыгып кеткен. Ал оюнга жакшы даярдыкта барып, ошо 1-0 эсебинде эле утулуп калганбыз да. Ошол кичине эмоция сыртка чыгып кеткен да. Катуу ызалангансыз, э? Ошондой учурда сиз депрессияга түшүп, же бир капаланып, ушинтип каласызбы? Көңүлүңүз калып? Ооба, утулгандан кийин бир жума баягы ошо утулган нерселер, ошо оюнда кылынбай калган нерсе, аткарылбай калган нерсенин баары баягы көз алдыма келип эле пока унутулганча алаксыйсың, бирок баягы эле оюнду эстей бересиң да. Эмне мынтип койсок болмок, тигинтип койсок болмок деп баары Кудайдын буйругу да. Биз жөн себеп беребиз ага. Ошонун баарын эстеп алып бир жума депрессияда жүргөн убакыттар болот аябай. Ошондой учурда мындай жашоодо ошондой адамыңыз барбы? Жана баарын бөлүшкөн. Сиздин үй-бүлөңүз да аябай колдойт экен, э? Ооба. Үй-бүлөңүздө көрүп калдым, өзгөчө кызыңыз убакка кызыгат экен, көп көрүүгө. Мен уулуңуздан да кызыңызды көбүрөөк уктум да, аябай кызыгат депчи. Ооба, биз кызым 13-тө азыр, 13-кө чыгат буюрса. Биз кызым биз менен келинчегим экөөбүз менен мындай мага карындашындай эле. Келинчегим болсо сиңдисиндей эле. Биз эрте үйлөнгөнбүз да. Кызыбыз биз менен кошо чоңоюп калган. Ооба, биз кызым бирок мындай эмесинен илгиспейт да мага, сыртынанча. Мен улакка кеткенде телевизордон көрүп же жыгылып же бирдек болсом сразу ыйлап келгенден кийин эркек бала эмерээк го, мындай кичине айтпайт. Мен балам ушундай да, мындай айтпайт, эч нерсени сыртка чыгарбайт, ичинде алып жүрө берет. Кечээ мисалы Нооруздан келсек, ошо балам айтканда да бир аз ичимен туталанып, ыйлагым келип, жаман болдум да. Эмкиде утасыңар, аттарыңар начар болуп калды депчи. Ошондой үйдөгү ушундай атмосфера, ушундай сөздөрдү укканда аябай толкунданып, эметип ойгонбой аткан намыстар дагы да ойгонуп кетет. Дагы да күчтөнүп баштайсыз, эми сөзсүз утамын депчи. Буюрса эми сөзсүз утам, эмкисинде утабыз буюрса деп коюп. Андан 3-чү балам бар, кички. Ал садикке барып алды да. Папам биринчи болуп атып. Папам биринчи болду, папам утту баарын деп. Ал ошентип айтып, ал өзүнчө бизде үйдө баары бир туугандар бүт баарыбыз улакчыбыз да.
Үйгө келгенде ошо утулуп келгенде эч ким менен мынтип бир туугандарга баргым келбейт да, кичине унутулганчачы. А то барсаң эле ошол улак каерде ошибка кылдың, эмне кылдың баарын айтышат да. Ошону бир аз кичине мындай баарын ачуусу тарагандан кийин, ачуусу тарагандан кийин барып анан отуруп чай ичебиз да. Ага чейин эртеси эле сразу оюндан кийин биз чогуу отура албай калабыз да, урушуп. Сен минтип койсоң болмок, сен тигинтсең болмок, эмне кылдың? Эгер ошол Көкбөрүнүн ашканасын түшүнбөсө, анда жөн эле колдоп коймок да. Эч нерсе болбойт деп аларча түшүнгөн үчүн, билген үчүн дагы балким ичи күйүп айтат да. Ал келинчегиңиздин жана маегин көрүп калдым. Кышта аябай сүйүнөм, улакка кеткен деди. Кийимдерин жубай калам деп. Аябай мындай шаңдуу, көңүл ачык аял экен, э? Ошол келинчегиңиз боюнча айтып берсеңиз, анын колдоолору боюнча. Келинчегим экөөбүз бир айылдан элебиз. Ошо Арашан айылынын тургуну болот ал да. Мурун биздин ошо ата-энебиз тирүү кезде чогуу катташып, аяш болуп, чогуу шернелеш болушту экен да. Эми бир айылда болгондон кийин ушундай көп нерселер болот го, баягы чорникасы ойноп коюшат дегендей. Анан ошо кийин ошо бой жетип эметип калгандан кийин келинчегим менен таанышып, баягы сүйүп дегендей экөөбүз баш коштук, үйлөндүк. Анан өзү ачык, бапыраңдап, баардык нерсени бетке айтат. Эми жашоодо, үй бүлөдө жакшы апа, бактылуубуз. Буюрса дагы көптөгөн ийгиликтер алдыда, ар дайым жанында. Колдоочуңуз, э? Койт, утуп келемби, утулуп келемби, кандай болбосун, мени баардык жагынан туура кабыл алат да. Эң башкысы ошол, э? Анан жана Көкбөрү деген тасмада башкы каармандын аты муздап салышат, э? Көргөнсүзбү ошол тасманы? Ошол учурдагы башкы каармандын эмоциясы баарын ыйратканда жаныбар менен адамдын ортосундагы чыныгы сүйүүнү билдирген тасма болгон. Сиздин ошол аттарга болгон сүйүүңүз кандай? Биз үйдө жалаң уш улактын айгырларын кармайбыз. Бир сарай, бир команданын аты бар десек болот. Биздики жылкы болгон сүйүү өтө күчтүү. Үйдөгү оокат аш, келинчек болгон сүйүүнүн баары да калып калат кээде. Улактан келгенден кийин сөзсүз ошолорду тарап, тазалап, жем-чөбүн берип, эми ал сени бир күн кечке көтөрүп, атак-даңкыңды чыгарып, элге таанытып, болгон мүмкүнчүлүк сага түзүп берип аткандай, ал жаныбарларды таштап коюш болбойт да. Биз ар дайым суутабыз, даярдайбыз, болгон витамин, дары-дармектердин баарын беребиз. Ушул эми баягы ал кинодон айтып өтсөк, баягы Көкбөрү биз мисалы мен Көкбөрү тартып жүрүп, мен өтө эметкен деле жокмун да, мындай эмоция деле алган жокмун да кинодон. Эгерде мен ойлойм ал ошол чыныгы жанагы бизде Көкбөрүдөгү улакчылар тартса кичине окшошмокко депчи. Баягы актерский деген неме по-любому актерлордука окшошо берет да. Бизде деле андан кийин мына Стимул деген киного тартылдык. Бизде сиздин ошо тасмага тартылганыңызды көрүп калдым. Ал бизде мындай актерский эчтеке деле жок да. Болгон жашоодон, алынып жашоодон сүйлөп эле ушундай болдук да. Ошентип тартылдык. Тиги режиссер байкелер да кичине алар да дуктан берип силерден кеме чыгарса болот экен. Актер чыгарса болот экен. Негизи кызыгасызбы? Негизи мындай бизге айта бериш оңой эле го, бирок ошону камера кыйын экен. Камеранын астында өтө эле кыйын экен. Айтып коем, анан кино көрүп минтип койбойт беле, тигинтип койбойт деген сөздүн баары ал жөн эле экен да, мындай айтканда. Эми айтпай турган болдуңузбу ошентип? Андан кийин вообще айтпайм. Оюндардагы беттештердеги эң эле бир эсиңизден чыкпаган, унутулбаган учур десек кетсеңиз? 2017-жылы ал да ошо Акбулат майданында болгон. Норус турнири болчу. Ошондо достук командасы менен финалга чыгып, ошондо эсеп 7-7 болуп, акыркы кошумча убакытта золотой гол деп коет эмеспи, алтын упай. Ошого чейин барганбыз. Ошол эң эсте калган ошол оюн болгон.
Алар салат, биз салабыз, алар ашып кетет, биз ашып кетебиз. Аябай кызыктуу болсо керек ошо. Алар теңдейт, кайра биз ашып кетебиз, же биз теңдейбиз, алар ашып кетет, ушинтип аябай кызыктуу болгон да. Аягында ошо жети болуп туруп, анан кошумча убакытка кеткенбиз да. 3 тайм бүтүп, анан дополнительный 6 упайга чейин 10 мүнөттүк убакыт берилген. Ошого чейин барганбыз да. Ким жеңди ошондо? Ынтымак талас жеңгенбиз. Ана сиз ынтымакта болчусуз? Ооба, мен ынтымакта болчумун. Анан жана оюндарыңызды көрдүм да, видеолоруңузду көргөндө, эсиңизди жоготуп койгон учурлар 1-2 жолу болгон экен. Бул эмнеден улам? Кийин көрүндүңүзбү дарыгерге, мындай олуттуу эмеспи? Ооба, бир анда да ушу Аккулат майданында болчу. Биримдик аю деген команда менен тартып атканбыз. Ошо менен тартып атып, мен улакка жармашкан маалда тигини кактырам деп, атаандашыбызды урам деп мени уруп алган да. Өзүңүздүн эле командада болчу? Өзүбүздүн командада. Эми ал ушу ат өзү негизи ала качма ат болчу да, оозу да катуураак. Атка жакындаганда тартканына карабай кирип кете берчү да. Ошол моментте мен илинип калгам да. Эми бир аз эс жоготуу болгон. Анан кайра эске келгенде баарын унутасың да. Көрдүңүзбү дарыгерди? Ооба, албетте көрүнөт. Бир сыйра дарыланып. Андан кийин кайра эле оюн талаасына эртеси эле чыкканбыз. Ошол мисалы биз жөнөкөй эле адамдар аттан кулап калсак, катуу коркуп калабыз да. Атка экинчи чыкпас отурубуз болупчу. Ошондой сиздер мындай катуу жаракат алганда бир травма болуп калбайбы? Ошол нерсе коркунуч болуп, анан ошол коркунучту кантип жеңесиздер? Албетте оюндун астында коркунуч болот, жыгылсам же сүйрөлүп калбайын, же илинип калбайын депчи, ошондой эме коркунучтар болот, бирок корку берсең эч нерсе колуңан келбейт да. Оюнга чыккандан кийин баарын унутасың, жыгылам ба, сүзүп кетет ба, уруп кетет дегенин баарынчы. Андай корко берсең улак тартпай коюш керек го дейм. Дал ошол улакчыга, көк бөрүчүгө тиешелүү 3 сапат керектүү. Ушул сапаттар болуш керек деген. Ар кимдин сапаты, ар кимдин позициясы, ар кимдики ар кандай да. Мисалы үчүн эми хоть кандай болбо, эмне болбо, кандай улакчы болбо, эң башкысы адамдык сапат керек го дейм да. Эми баардык нерсе өз убагы менен. Мисалы мынакей биз ушу 30га деле келип калдык, 30 жашка чейин деле тартып эле элдин көзүнө көрүнүп эле келгенбиз, бирок ошол эле бойдонбуз. Дагы эле келатабыз, Кудайга шүгүр. Анан күч керек, акыл керек. Шамдагай болуш керек. Акыл да керек. Күчүң болсо эле күчкө эле сала бер, акылың жетпей атса да болбойт да. Баардык нерсе болуп туруш керек да адамда. Ошондо төгөрөгү 4 кечкен спортсмен мыкты улакчы деп ошондо айтылат. Элдин сүймөнчүлүгүн ошондо жетет, Өзүңүздүн кайсыл сапатыңызды жакшы көрөсүз? Мен өзүмдүн сапатымды өзүм жөнүндө эч качан айта албайм. Эл таразы, эл сынчы, эл билет. Биз кандай улакчыбыз, эмне болуп жүрөт, кайсы позицияда ойнойбуз. Мен туруп эле айта бербейм да, мен мыкты улакчымын, мен минип салам, мен тигинип салам деп. Мүнөздөрүңүздөн ушул сапатым бар деп. Мисалы, пунктуальный экенсиз, аябай мындай так экенсиз. Бүгүн саат 3-кө чыгарганбыз, 3-тө, ровно 3-тө келип калды. Жок, эми күттүргөн жаман көрөм да. Күткөндө анан күттүргөн жаман көрөм. Демек өзүңүз күтпөйсүз, бирөөндө күттүрбөйсүз, эң сонун, эң керектүү сапат. Ал эми өзүңүзгө жакпаган бир сапатыңыз. Кемчилигим деп эсептейм деген. Билбейм, эми аша чаппаш керек го деп ойлойм. Аша чапып кетесизби? Кээ бирде ошондой болуп кетет да, мынтип аша чап. Эмоция калтырып кетесиз да? Эмоция калтырып, кайра ошону оюндарда кайталай албай калышың мүмкүн да. Негизи ошол көкбөр ойноп жүргөндөн бери сизге аябай бир таасирленген окуяны эстеп кетиңизчи, сизге бир чоң бир сабак болгон же оюнга чейин. Бир оюнда жаракат алгам. Ошондо аябай кичине бир аз өкүнүп,
операциядан кийин кичине өзүмө да жакшы келе албай жүрдүм. Тартпай эле койсом болмок экен дегенге чейин бардым да өзүм. Анан жаракат айыгып, толуккан өзүмө келгенден кийин баягы ошо айтып аткан нерсем бар, унутулуп калган. Биз билбеген дагы кандай таланттарыңыз бар? Сизди жакшы ырдайт деп айтышты. Жок. Ырдабай. Кандай таланттарыңыз бар? Футбол ойноп коем, волейбол ойнойм. Деги эле мага жаккан спорттордун баарына чыгып, ошо футбол көбүнчө футболго жакын. Волейбол. Анан спорттон чарчаганда негизи эмне кыласыз? Кантип эс аласыз? Спорттон чарчаганда канчалык көп уктасам ошончолук өзүм. Уктап эс аласыз, э? Да кандай эс алуу түрлөрү жагат сизге? Ар ким ар кандай эс алат да. Чөлтөң калың болсо, чет өлкөгө барып эс алып келгенден жетсин. Оюндан кийин чыгып алып. Үй бүлөңүз менен, Үй бүлө менен семьяны алып алып. Саякаттап дегендей. Ар бир нерсе убактылуу. Атактуулук, таанымалдуулук, баардык нерсе убактылуудан. Алар болгону тарыхта калат кийинчи. Сиз азыр жетиштүү эле таанымал болдуңуз. Ушул бүгүнкү таанымалдуулугуңуз эртеңки келечегиңиз үчүн эмнелерди кылып берип атат? Эмнелерди кылып атасыз эртеңки күнүңүз үчүн? Бул өзүбүздө бар талант нерсе, өзүбүздө болгон талантты өзүбүз менен кошо алып кетпеш керек го деп ойлойм да. Баягы үйрөтүп, Кудайга шүгүр, азыр эми мындай айтканда пикке деле жеттик десек деле болот да, болгон атактуулукту алды, эл тааныйт. Эң башкысы азыр ошо аркабызда жаштарды ээрчитип, өстүрүп, ошолорго болгон тарбия берип, аларды да ошо мыкты улакчы кылып, кийин ошо мисалы Сейитбек, ошо Рустам, Фархат деген балдар, өстүргөн балдар деп айткан ошол нерсе жакшы го деп ойлойм да. Атыңыздын калганы, э? Анан ошо командага кошулганга чейинки кыйынчылыктар. Эмнеден баштагансыз башында? Команда бары эле кошуп кетишкен эмес да? Ооба, командага кошулганга бир команда ойноп, ал команда чачырап кеткенден кийин ушу баягы жаш болуп, аябай командага кошулгум келип, ойногум келип, эч ким албай. Анан ошо өзүбүздүн айылдар, жер улактардан кичине баягы коргонууга көп ойноп, ошондон кичине эл таанып, мынау бала Зайчтага жарайт экен деп, ошондон анан кийин көзгө урунуп баштадыңыз, э? Кожомкул командасына барып, ошол жерден таамай коргоочу болуп чыккам. Кожомкул командасына мен билгендерден 80-90% азыркы жаштарга чейинки ушу биздин муундагы ошо Манас, Рустам, Таши, бүт барды ошо Кожомкул командасынан тарбия алып чыккан балдарыбыз. Негизи Кожомкул командасына ошо шакирттери, тарбиячылары, тренерлери, жетекчилери аябай жакшы адамдар. Терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетсек да болот ал командага. Ошо көптөгөн жылдыздар ошол жактан чыкты да. Алгачкы багытта ошол жак берди, э? Ооба. Кыргызстандагы көкбөрүнүн деңгээли орду боюнча айтып берсеңиз, кандай муктаждыктары бар? Азыр көкбөрү жылдан жылга өнүгүп, деңгээли аябай өйдө көтөрүлүп атат. Муктаждыктарын, ал муктажды биз чече албайбыз. Ал федерациянын жумушу муктажды. Алар каяктан каражат табат, кандай спонсор табат. Демек, каражат жагынан муктаждык, э? Ошол кимге тиешелүү болсо ошолорду кылат да. Өсүү боюнча, өнүгүү боюнча азыр мурдагы эмеге караганда аябай деңгээли өйдө көтөрүлүп келатат да. Жылдан жылгачы. Бизде мынакей жакында эле ушул эле Нооруз майрамы бизде өтүп атканда Казакстанга биздин дагы бир команда барып келишти. Анан сиздерди жанагынтак айтабы, башка жактарга бизге тренер болуп бер, биздин балдарды тарбиялап бер деп чакырышабы? Ооба, андай сунуштар болот. Азырынча өзүбүз оюнчу болуп аткандан кийин, эгер баягы Кыргызстан ичинде болсо андай сунуштар көп эле. Бөлөк жака андай деле сунуш келген эмес мага.
Баягы Кыргызстан ичинде эми баягы өзүм оюнчу болуп жүрүп, азырынча баягы бирөөнү тарбиялаш мага эрте болуп ойлойм да. Бирок алдыда пландарыңыз бар. Ооба, буюрса. Дагы кандай пландарыңыз, максатыңыз бар? Ар бир эле оюнчунун баары бир чокуга койгон бир максаты болот да. Азыр сиз айттыңыз, эми биз пикке жетип калдык деди депчи. Ооба. Эми алдыда максаттарды айтып өткөндөй эле артыман жакшы балдар калса, жана ошо ким улакчы болом десе ошолорго жакшы кеңештерден берип, балдарымды эгер улакчы болом десе, аларды дагы бир туугандарым баарын улакчы болсо улакчы кылып, алар дальше дегендей. Ошол. Сиздин тренериңиз ким болгон өзү? Мен үй бүлөңүз экен негизинен. Ооба. Алардан башка дагы? Биздин ошо мени улакка алып чыгып, мени улакчы кылган ошо атамдар, бир туугандарым да. Андан кийин ошо Кожомкул командасына барып, ошактан эң мыкты деңгээлде оюн көрсөтүп, ошол жерден көрүнүп чыктым десем болот да. Андан кийин Кабылан командасына бардым. Аяктан да жакшы оюндарды көргөздүм. Андан кийин ошо Таластын Унутмак командасына барып, аякта көп жыл кызмат кылдык. Азыр Сары Өзөн чүйдөсүз. Азыр Сары Өзөн чүйдө. Алдыдагы 9-майда болуп жаткан оюнга чоң ийгилик каалайбыз. Рахмат. Маанилүү, маңыздуу, пайдалуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге.